ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда менин Кубат Кубанычбек уулу. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Германияга болгон расмий визитинин алкагында президент Сооронбай Жээнбековдун жана Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Биргелешкен сүрөткө түшүүдөн соң Кыргызстандын президенти ардактуу коноктордун китебине Германия элине эң жакшы каалоо тилектерин жазып калтырды. Расмий делегациялардын мүчөлөрүн тааныштыруудан кийин мамлекеттер башчылары аскердик салтанаттуу көрүштү. Эки өлкөнүн кийимдери жаңырды. Бундесвердин ардактуу кароолун кыдырып чыгышты. Салтанаттуу азем аяктаган соң мамлекеттер башчылары сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн бет алышты. Президент Сооронбай Жээнбеков менен Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча билдирүү жасашты. Жолугушуу 16 апрелде өткөн. Мамлекет башчылар Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташуунун маанилүү маселелерин талкуулашып, келечектеги пландарды түзүштү. Ошол эле күндө Бундестагдын президенти Вольфганг Шойбле менен жолугушуп, маанилүү жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель Сооронбай Жээнбековду өзүнүн кеңсесинен тосуп алды. Эске салсак, мамлекет башчынын расмий визити Германиянын канцлеринин чакыруусу боюнча өтүп жатат. Канцлер Сооронбай Жээнбековду өзүнүн делегация мүчөлөрү менен тааныштырды. Өз кезегинде мамлекет башчы Кыргыз делегациясы менен да тааныштырды. Ангела Меркель жана Сооронбай Жээнбеков сүйлөшүү залына бет алышты. Жолдон мамлекеттердин лидерлери формалдуу эмес кырдаалда жылуу достук маанайда аңгемелешип барды. Андан кийин эки тараптуу кызматташуунун маселелери боюнча сүйлөшүүгө отурушту. Ошол эле учурда басма сөз борборунда немистик ЖМКлар Сооронбай Жээнбеков менен Ангела Меркелдин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүүсүн күтүп жатышты. Президент менен канцлер көпкө күттүргөн жок. Сүйлөшүүлөр конструктивдүү пунктта өттү жана анын жыйынтыгы белгилүү болду. Биринчи болуп билдирүүнү Ангела Меркель баштады. Впервые он с визитом как президент. Сооронбай Жээнбеков президент катары Германияга алгачкы жолу келип олтурат. Берлинге кош келиңиз демекчимин. Мен Кыргызстанга 2016-жылы барганмын. Өлкөнүн кооздугу азыркыга чейин эсимде. Ошондой эле сиздер өлкөдө парламенттик демократияны орнотууга тоскоол болгон көйгөйлөрдү, табигый ресурстарды туура пайдалануу, көп тармактуу кызматташуу маселелерин чечүүгө аракеттенип жатканыңыздар да эсимде. Аталгандардын баары бизди бириктирет. Федералдык канцлердин айткандарына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Германиянын ортосунда билим берүү тармагында жемиштүү кызматташтык орун алды. Берлинде билим берүү боюнча биздин өлкөнүн 25 өнөктөштөрү бар. Жүздөгөн жаштар Германияда иштеп билим алууда. Дагы 8000 немис биздин өлкөнүн аймагында жашайт. Экономиканы өнүктүрүү боюнча кызматташууну улантуу зарыл, деди Ангела Меркель. Экономические связи существуют, но, конечно, Кыргызстан менен Германиянын ортосунда экономикалык байланыш бар. Алаканы андан да тереңдетиш керек. Кечээ Мюнхенде өткөн экономикалык форум эки өлкө ортосундагы экономикалык байланышты жакшыртууга багытталган алгачкы кадам болду деп ойлойм. Өзүңүз ачып берген жыйында Кыргызстан экономика жаатындагы кызматташууга кызыктар экенин белгилеп өттүңүз. Өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбеков германиялык инвесторлор үчүн биздин өлкө ачык деп айтты. Ошондой эле ар түрдүү тармактагы ири жана чакан долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга даярбыз, деди. Мюнхенде өткөн бизнес форумда 10дон ашуун эки тарапка пайдалуу келишимдерди жана макулдашууларды түзгөнгө жетиштик деп айтты. Кечээ Мюнхен шаарында Бавария жетекчилиги менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Ханс Зайдел атындагы фонддо чыгып сүйлөдүм. Кыргызстандын өнүгүүсү тууралуу кенен айтып бердим. Биз эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышкан Кыргыз-Герман ишкерлер форумун өткөрдүк. Экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө багытталган байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелер ортосунда 10дон ашуун маанилүү документтерге кол коюлду. Ишкерлердин ортосунда да бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт. Сооронбай Жээнбеков саясий маселелерге да токтолду. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстан экономикалык жактан өнүккөн, парламенттик, демократиялык, укуктук мамлекет болушу керек. Кыргызстан менен Германиянын эки тараптуу кызматташтыгында негизги багыттагы ишмердүүлүк тууралуу айтты. Албетте, Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташуу маселеси да күн тартибинде турат.
2019 жылы Европа Биримдигинин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алышы күтүлөт. Кыргызстан менен Европа Биримдигинин кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча жаңы келишимге кол коюусу пландалып жатат. Германия тарапка бизге көрсөткөн меймандос үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын тыгыз кызматташтыгы мындан ары бекемделет жана өнүгөт деп терең ишенебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Негизинен тараптар туризм, санариптештирүү, чакан жана ири бизнести колдоо, аймактарды өнүктүрүү, кошуна жана чет элдик мамлекеттер менен кызматташуу жана алдыңкы жашыл технологияны ишке киргизүү тууралуу талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков канцлерди Кыргызстанга чакырды. Мамлекет башчы парламенттик демократия тууралуу Бундестагдын төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында Германия Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн дайыма колдойт. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков өткөн 2 күн ичиндеги жолугушуулары тууралуу айтып берди жана анын расмий сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө бөлгө болот деген үмүтүн билдирди. Германия Кыргызстандагы 3 облуста перинаталдык борборлорду курууга 21 миллион евро бөлүп берет. Бул тууралуу келишимге финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен немистик KfW өнүктүрүү банкынын жетекчиси кол койду. Министрдин сөзүнө караганда, бул каражатты пайдалануу ушул жылдан башталат. Согласно данному соглашению, Макулдашууга ылайык 13 миллион еврого Ош шаарында перинаталдык оорукана курулат. Ал эми 6 миллион еврого Таласта перинаталдык мейманкана салынат. Бишкекте курулуп жаткан перинаталдык ооруканага кошумча 2 миллион бөлүндү. Бул каражаттардын баары гранттык негизде бөлүнүп жатат жана Кыргыз элине пайда алып келет деп ишенем. дополнительно выделено 2 миллиона. Эске салсак, Сооронбай Жээнбековдун расмий визитинин алкагында эки мамлекеттин өкмөттөрү ортосунда жалпысынан 1 миллиард евролук бир катар келишимдерге жана ишкерлер ортосунда макулдашууларга жетишилди. Расмий жолугушуулардан кийин мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын элчилигине барып, дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери менен аңгемелешти. Берлинде президент Рейхстагты көрүп чыкты. Анын дубалдарында 1945 жылдын май айындагы советтик жоокерлердин калтырган кол тамгалары, жазуулары сакталып турат. Эске салсак, Сооронбай Жээнбековдун 2 күндүк расмий визитинин жыйынтыгы менен дипломатиялык мамилелерди, экономика жана өнөр жай айыл чарбасы жана агро өнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү, соода экономикалык, финансы тармагында бир катар эки тараптуу маанилүү документтерге кол коюлду. Калаада түрк тилдүү мамлекеттердин транспорт министрлеринин 8-чи жолугушуусу өттү. Анда Транскавказ коридору аркылуу транспорттук каттамды жеңилдетүү үчүн чараларды көрүү, Азербайжан, Түркия жана Кыргызстан ортосундагы эл аралык оор жүк ташуучу унаалардын жүрүүсү тууралуу макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сыяктуу маселелер каралды. Айта кетсек, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мүчөлүгүнө Түркия, Азербайжан, Кыргызстан жана Казакстан кирет. Ал эми Венгрия болсо байкоочу өлкө катары катталган. Түрк элдеринин кеңеши иштей баштады. Бүгүнкү күнү бул жерде Азербайжан, Казакстан, Турция, ошондой эле Кыргызстандын мүчөлөрү катышып, ушу эксперттер эртеңки боло турган күн тартибинде эртеңки боло турган ошо делегациянын башчыларын жолугушу боюнча эксперттер карап атат. Быйыл өлкөгө мурдагыдан да көп турист келери болжолдонууда. Бул тууралуу туризм департаменти билдирди. Чет өлкөлүк коноктор үчүн Доха менен Сеулдан түз каттам ачылып, туристтер үчүн жакшы шарттар түзүлмөкчү. Андан сырткары туристтик паспорт киргизүү пландалууда. Паспорт алгач Манас аэропортунан сынактан өтүп, ар бир чет элдик өткөрмө пунктунан ала алат. Анда өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрү, маршруттар, кооз жерлер, мейманканалар жөнүндө маалыматтар камтылган. Айта кетсек, туристтик сезон 18-19 майда Чолпон Ата шаарында ачылат. Анда кала тургундары жана коноктору үчүн көргөзмө жарманкеси уюштурулмакчы. 2019 жылдын жайкы сезонуна даярдык көрүү боюнча дагы иш планыбызды иштеп чыктык. 10 апрелде биз ведомстволор аралык вице-премьер-министрдин алдында өтө турган чоң уюшуу иштери дагы болду. Анын дагы 18 апрелде уландысы болот. Ошол жерде биз ушул планды бекитебиз. Бул пландын ичинде конкреттүү түрдө көрсөтүлгөн иш-чаралар бар.
Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.